туура ээлегендиктен кандайдыр бир маселени такырып байкаган эмес. Кайрадан эле мына ошол 21 номердеги Алямери пенальти артырака турууну буйурду. Ышкырык жаңырды, соккуну күтүп туралы. Гол. Мына ушинтип жакынкы бурчка өтүү жыйынтыгында ушинтип топ жоголгон. Мына ошол жоголгон топ менен азыр Бириккен Араб Премьер Лиг келе жатат. Ылдамдыгы керемет экен, сол жакта өнөктөш бар, бирок өзү кирип барууну туура көрдү жана гол. Но ошентип карасаңыздар өзүнүн жеңишин майрамдап атканын өзгөчө чыккан оюнчулар сурулуп кийин келечекте өз командасына азыр болсо эч кандай офсайд абалы жок. Дарбазачы менен 1-1 жана эч кандай маселесиз голду алып атат. Ошондой эле чабуулчулар менен коргоочулардын ортосунда ушул бир байланыш үзүлүп кеткендей болгон эле. Азыр болсо дарбазачы менен 1-1 жана Боргой Азамат. Мына ошентип 4-0гө эсеп айланып кетти. Алынып жыйынтыгында сол жака чыгарган. Азыр болсо биз бул жерден Кристиан Абделмалакты көрдүк. Малак капитанга өткөрдү. Капитан кана хайвандын ичине кирбей туруп, эми пенальти. Пенальти мына ошентип калысын ышкырыгы жаңырды. Жана керемет сокку. Дээрлик топто ала албай турган учур. Араб Эмираттары беттешинде ушунчалык сокку идеалдуу ишке. Но хотелось бы, как говорится, чтобы мы были лидерами не только по статистике, но и по результату матча. Ирак в атаке, ой-ой-ой, опасно, нужно держать, ребята. Держать нельзя давать. Ой, какая комбинация-то. Нельзя бить, нельзя давать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ошентип оң канаттан кирип барган чабуул жыйынтыгында наши как будто выдохлись, на мой взгляд. Возможно, я ошибаюсь, но создается у меня такое впечатление. Так, сборная Ирака с мячом нужно крыть. Очень активно, так как нельзя хватать за майку. Ну что ж такое-то? Ну закрывать же надо-то, ребята. Ну как так-то, а? 5. В 2-4 идут. Не было нашей. Ну что же такое-то, а? 2 раза не дал, в 3-й раз решил дать в нашем чыгарып кетсе. Кана Курманбек Нурланбеков бул жерде ошентип топтун багытын таба алган жок. 0-3 эми бул кадимки эле чечим деп айтсак болчудай. Мына